Бактияр Калпаев каратып туруп Камчыбек Ташиевди сатып кеттиби? Балапан кезинде бапестеп, таптаган, чоң саясатка алып чыккан устаты боюнча бул эргул эмнеге үн катпайт? Баткенден парламентке ат салышканда Камчыбек Ташиев өзү барып, Бактияр Калпаевди элдин астында мактаганы, сүрөп чыкканы эсибизде. Курулуш компаниясында ачып берип байытканбы? Айтор кыйла жакшылыгын көрүптүр. Эми тагдырдын тамашасын карагыла. Ташиевдин башына кара булут айланып, ээниси Шайырбек камалып, башына иш төшүп турганда эмне үчүн Калпаев үн чыгарып болушуп койбойт? Же каратып туруп сатып кеттиби? Мындай көрүнүш жигитчиликке, адамгерчиликке да сыйбайт го. Бүгүн Ташиевди сатса, эртең ажоого деле ушундай мамиле кылат да, туурабы? Эрксизден баш чайкайсың, деп жазат Арба Кейжи. Айдарбеков суракка алынган кезде Жээн Чороев штабта жүргөнү каңкууланды. Ленин районунан мандат алууга кезеги келген Чыңгыз Айдарбеков тергөөгө чакырылып, көшөгө артынан ит жыгылыш оюнда кептелди окшойт. Ошол эле учурда андан кийинки кезектеги Мирлан Жээн Чороев ажоонун кеңешчиси Жаныбек Кубандыковдун штабында жүргөнү айтылды. Сыягы Айдарбековду сурак менен сулата чаап, анын ордуна Жээн Чороевди депутат кылышабы? Мына ушул кезде Чыңгыз мырзанын духу сыналмакчы. Мандат үчүн күрөшөбү же көмүскөдөн чегинип береби? Баам салып туралы, деп жазат Арба Кейжи. Экс-министр Каныбек Досмамбетовго компроматтар чыгууда. Демек, ушундай адатта кимдир бирөөнүн компроматтары, былык иштери чубалып, анан камакка алуу вазыйпасы көрүлөт эмеспи? Экс-министр УКМКнын мурдагы начальниги Каныбек Досмамбетовго карата ушундай процесс уланууда. Кызмат абалынан кыянат пайдалануусу дагы чыгабы? Айтор иш башталыптыр. Камакка алууга даярдыктар көрүлгөн кербезиби, деп жазат Арба Кейжи. Алиарбек Абжалиев кускан байлыктарын кайтарып алуу амалы менен алектенгенде, Сокенин кудасы экс-депутат Алиарбек Абжалиев УКМКга камалып, байлыктарын Кайыңдыдагы заводун тарттырып жибергени кабарланган. Эми кайра кайтарып алуунун амалында чуркап жүрүптүр. Суунуку сууга дечү эле Кыргызда. Абжалиев деле Соке бийликте турганда куда боло калып, ошол кезде де эсепсиз байыганы калппы? Мамлекеттик органдар бул боюнча калыс жана мыйзамдуу таризде карашы керек, деп жазат Арба Кейжи. Матвиенко менен сүрөткө түшүп, Маматалиевдин саясий рейтинги көтөрүлдүбү? Жакында Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Россияга барып, Валентина Матвиенко менен сүрөткө түшүп, өзүн президенттей эле пиар кылды. Соц тармактагы блогерлери байдын кызындай эле макташты. Баракелде, эмне иш бүтүрүп келгенин деле аңдаган жокпуз. Болгону экс-спикер Нурламек Шакиевге караганда деңгээли өйдө экенин билдик. Ооба, билимдүү, парламентчи катары тажрыйбалуу. Бүгүнкү күндө Марлен Маматалиев мамлекеттеги экинчи баскычта турган адам, мыйзамдуу таасири чоң. Адатта шайлоого карай саясат жанданат эмеспи? Мындай шартта андан көп нерсе көз каранды. Кырдаалга карата кандай кадамга барышы мүмкүн? Айтмакчы, Матвиенко менен жолуккандан кийин Маматалиевдин даражасы артаары, орустар колдой турганы божомолго алынууда. Азырынча оомат келип турат, бакыт кушу да конобу, деп жазат Арба Кейжи.